Ош шаарынын чет жакасындагы айылдардын биринде тигилип жаткан бул кийимдер Wildberries дүйнөлүк интернет сайты аркылуу Россияга сатылат. Чет өлкөнүн базарларында сатылчу кийимдерге интернеттен дүңүнөн буйртма алышат. Бул жолу айымдар 1000 даана пижама тигип жатышат. Чакан бизнести тигүүчү Айгерим Садыкова түптөгөн. Ал өкмөттөн берилген 100 000 сом менен гана чектелбестен өзү дагы каражат кошкон. Общий алганда биз 6-7 аял мынтип биригип иштейбиз. Бирибиздин ортубузду бирибиз басып, ушундай болуп калат да. Ошого карап биз өзүбүз ушул жерде бир образец чыгарабыз, лекаласын жасап, анан ошол образецтин негизинде канча количество керек, ошого карап бычып, анан өзүбүз тигебиз. То есть биз бар жокту өзүбүз кылабыз да, нөлдөн баштапчы. Биз заказга карап эле иштейбиз. Бир учурда мүмкүнчүлүгү чектелген баласын карап үйдөн чыга албай, эки баласына алган 2000 сомдон ашыгыраак жөлөк пул менен күн көрүп келген жалгыз бой айым Айгеримдин бүгүнкү жашоосу толук өзгөрдү. Азыр ал кыргыз бренди менен тигилген кийимдерди дүйнө жүзүнө таанытууда. Айылдагы ондогон жумушсуз айымдарды иш менен камсыз кылсам, жаш кыздарга тигүү курсун үйрөткөн окуу борборун ачсам деген жаңы максаттары пайда болду. Ушул аял кишилер да кичине иш менен камсыз болуп, ошондой болса дейм. Анан келечекте Кудай кааласа койгон максатым жаш кыздарды окутуу, өнөрчүлүккө окутуу болуп атат. Ошого азыр мен бүт мындай кол өнөрчүлүктөрдү жасап атам, адамдарды тартыш үчүнчү өзүмөнчү. Анан ушул окуу борбор ачсам деген ниеттемин. Өкмөттөн 100 000 сомдук социалдык контракт алган үй бүлөлөрдүн дээрлик 15% дал ушундай цехтерди ачууга коротушкан. Калган 70% мал чарбачылыгын тандашкан. 6 баланын энеси Зейнегүл Эшатова бир саан уйдун сүтүн сатып, бир айда 12 000 сомго чейин пайда таап келген. Ал мурда 4800 сом гана жөлөк пул алчу. 10 литрден сүт берип атты. Күнүнө 10 литрден сүт берип атты. Айран уютуп, немесин алып, сүтүн апарып, ошентип магазинге өткөрүп келип аттык. 45 сомдон. Азыр эми бооз үчүн азыр сүт жок эми. Азыр токтоп калганда кайра неме болуп калган жоксуздарбы, кыйналып? Жок, кыйналбадык эми. Азыр эми балдарыма ылайыктуу сүт бар. Өткөн жылдары жалпы өлкө боюнча 13 000 адамга социалдык контракт берилген. Алардан 17 киши катуу оорудан жана башка жагдайлардан улам бизнес баштай алган жок. Анын 3-өө 100 000 сомду максатсыз пайдаланып койгондугу аныкталды. Калгандары ийгиликтүү ишке ашырган. Мындан улам быйыл дагы 20 000 үй бүлөгө жардам берүү күтүлүүдө. Бизнес долбоорун жазып келип, атайын ошол жердеги убактылуу комиссияга кароосуна койгон. Комиссиянын чечиминин негизинде ошол тандалган үй бүлөлөргө мамлекет тараптан кайтарымсыз 100 000 сомдон акчалар берилген. Ошол 2022 жылы аткарылган иштердин жыйынтыгына келип чыгып, бул 2023 жылы 10 000 үй бүлөгө берилди Кыргызстан боюнча. Ошонун ичинен Ош шаарында биринчи 2022 жылы 50 үй бүлөгө, андан кийин 160 үй бүлө, жалпы 210 үй бүлөгө социалдык контракт долбоору ишке ашырылган. Быйыл долбоорго бюджеттен 2 миллиард сом бөлүнүүдө. Социалдык контракт алгандан кийин 3 ай аз камсыздуулук боюнча жөлөк пулду алып турушат. Андан кийин жөлөк пул алуу 3 жылга токтойт. Кээде бизнес долбоору максатына жетпей ишке ашпай калышы мүмкүн. Андай учурда 3 жылдан кийин толук кандуу жөлөк пул ала алышат. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.